Атамекендик айыл чарба сырьёсын кайра иштетүүчү ишканалар кошумча нарк салыгын 80% төмөндөтүү менен төлөйт. Мындан сырткары машина трактордук станциялар жана соода логистикалык борборлоруна жеңилдиктер берилди. Деги эле өлкөдөгү ишкерлер кандай тоскоолдуктарга учурайт жана аларга кандай жардам көрсөтүлүүдө? Кийинки материалда сөз болот. Аралбек Абдырасулов мал чарбачылыгында 5 жылдан бери эмгектенет. Алгач колунда 20-30 кою болсо, учурда алардын саны 500. Буга чейин майда жандыктарды жөнөкөй ыкма менен багып келсе, учурда арпа, жүгөрү жана буудайды экструдер аппаратынан өткөрүп берет. Бул өз кезегинде азыктын сиңимдүүлүгүн 90-95%га жогорулатат. Ишкерликтен көзүн таап алган Аралбек мырза бир айда 150 баш сатып, кайра дароо ордун толуктайт. Мал этин Казакстан, Тажикстан, Өзбекстан жана Россияга жөнөтөт. Кой жандыктарын дагы да көбөйтүү максатында кепилдик фондуна кайрылган. Гарантий фонд кайрылдым. Кайрылсам, алар сразу угуп, келип көрүп, жактырып, анан мен каалаган суммага макул болушту да, анан ошол менен иштеп, азыр жаңы жылдын алдында 4 миллион сом алдым. 2 миллионду ошо оборудование алайын деп, ошол аппараттарымды алайын деп 2 миллиону сырьёго деп. Бул өзү биринчи кредит, биринчи гарантия алды. Декабрь айындачы. Өкмөттүн жеңилдетилген айыл чарба программасы бар эмеспи? Ошондон алды. Анан эми биз ойлоп атабыз, бүт областтарга бул практиканы өткөрүп, мен ошо январь-февралдын ичинде бүт областтарды кыдырып, айыл чарба фермерлер менен жолугуп, губернатор менен макулдашкан фермерлерди тапканга жардам берет. Анан кантип мондай фермаларды куруш керек, кандай размер мененчи. Ошон менен биз ошо 23 жылдын аягына чейин 7,5 миллион башка